Мисалы өз эрки менен сойкулук кылгандарга эч кандай мыйзам жок. Бирок нике окутуп адал жол менен жашаса, мыйзам боюнча жооп берилет. Бул эмне дегенде өпөрөстүк. Силерди сойкулук, бузукулук ойлондурбай эле адал менен жашоо ойлондуруп калдыбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман туугандар. Кыргыз Республикасы мыйзамдарында жалпы элдин зыянына тийген мыйзамдар бар. Алардын бири Аида Салянованын жана алардын жамаатынын чуркап жүрүп киргизген 18 жашка толо элек кыздарга нике окуган молдону же жаранды камоо керек деген мыйзамы. Мына ата мекен партиясынын элге кылган жакшылыгы. Бирок ошол эле учурда кыздын акыл эсине, бой жетилгенине, турмуш курууга канчалык зарылдыгына карап, 17 жашка толгон кыздарга да нике кыйса болот. Бул тууралуу юрист айтып берсин. Ушул эле беренеде 14-чү берене үй бүлө кодексинин 14-чү беренесинин 2-чи пунктунда жазылганда, мисалы бир кандайдыр себептер болсо, жүйөлүү себептер болсо, дейт, нике турууну каалаган адамдар дейт, ошо 18 жашты 17-ге чүрсө болот деп атат. Ал үчүн ошол жанагы райондук социалдык өнүгүү бөлүмүнө балдарды коргоо атайын кызматкерлери бар. Ошолор кайрылса барып туруп, алар ошол 17 жашта никеге турса болот деп алар комиссия бир жыйынтык кагаз беришет, ушундай кагаз беришет. Ошол кагаздын негизинде 17 жашта нике кыйса мыйзамдуу эле болуп саналат. Эч кандай бир молдого же ата-энесине эч кандай чаралар колдонбойт. Андан сырткары айыл өкмөттөрдө дагы ошолордун адистери болот. Айыл өкмөттөрү соц адис деп коет. Ошолорго деле кайрылсалар жол жобосун үйрөтөт. Ар бир айыл өкмөткө барып туруп, соц адиске кайрылса, биздин кызыбыз, балабыз мынакей жашы мынчада 17ге чыкты, же 17ге бир айдан чыгат. Ошого бизге эрте үйлөшүбүз керек, 17 жашта үйлөшүбүз керек. Ушул боюнча бизге атайын кагазыңар бергиле, уруксат кагазыңар бергиле, бала акыл эс жайында турмушта алып кете алат деп туруп неме кылса, ошол айыл өкмөттөгү жол жобосун соц адис көрсөтүп берет. Кимге кайрылыш керек, каяка барыш керек. Балким ошол соц адис өзү деле документтерди топтоп, өзү деле бере алат да, ошол немеге райондук социалдык өнүгүү бөлүмүнө бере алат. Бул Аида Салянова нике окутуп адал жашоо менен жашаганга себепчи болгон адамды 2,5 жылдан 5 жылга чейин камалоосу керек деген мыйзамды киргизүүнүн бирден бир себеби коомчулук арасында сойкулук, зына иштерин жайылтуу деп гана түшүнөбүз. Нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу менен ага карата никеге туруу боюнча диний ырым-чырымдарды жасаган адамдан ата-энелери, аларды алмаштыруучу адамдар, никеге туруу боюнча диний ырым-чырымдар жасаган адам, ошого тете жашы жетелек менен никеге туруу боюнча диний ырым-чырымдарды жасаган жашы жеткен адам экинчи категориядагы эркиндигинен ажыратуу менен жазаланат. Башкача айтканда 2,5 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат деп жазылып турат. Бул жерде имам деп да айткан эмес да. Бул ошо никесин кыйган адам деп атат да. Бул жерде бир илими бар таксалар деле нике кыйып коюшу мүмкүн да. Ошо ким никесин кыйса, ошол жооп берет деп атат. Анан ата-энелер да жоопко тартылат деп атат да. Ошол 18ге чыкпаган болсо дейт. Мисалы 18ге чыкпаган болсо, демек ошол кылмыш иши козголот дегенди билдирет. Бирок жана эле айтып кеткендей, үй бүлө кодексинин 14-чү беренесине ылайык айыл өкмөткө кайрылып туруп, ошол 17 жашка уруксат алса, анда эч ким алдын ала уруксатын алып туруп, анан никесин кыйса, анда эч кандай жаза жок болот. Бул именно 17 жашка чыккан кыздарга эле гана тиешелүү маселе бул. Себеби ал мыйзамда нике окутсаң жазага тартыласың деп каралып, ошол эле учурда зына кылсаң эч кандай жаза каралган эмес. Бул дегени коом оңолбосун, көбөйбөсүн, нике деген адал жашоодон алыс болсун, зынага жакындасын деген эле түшүнүктү берет. Бул ата мекен партиясы бул ачык эле именно үй бүлө курууга гана бир каршы берене деп мен санайм. Муну үй бүлө курууга, үй бүлөнү курууга гана, никени кыюуга гана каршы. Себеби мисалы нике кыйбай жашаса, 17 жашта нике кыйбай эле зына кылып жашаса, берене жок, бу жерде жазылган жок. 18ге чыга элек кыз менен бала чогуу жашаса, никеси жок эле жашаса, граждандык нике деп коет го, жашаса жоопкерчилик каралат деп жазылган эмес. Бул жерде атайын эле ошол диний ырым-жырымдарга гана каршы берене бул ушундай ойлоп табышкан да, ошо ата мекен партиясы. 17 жашка чыккан кыз менен бала силер эмне нике кыйдыбы десе, биз жок, биз эч ким нике кылган жок, биз сүйүшүп эле любовь жашап атабыз десе, тергөөчүсү да эч ким чара көрө албайт да. 17ге чыккандан кийин демек зына кылса болот дагы, 17ге чыккандан кийин нике кыйса болбойт.
Ачыктан ачык. Анан бизде биринчи эле молдодон башташат да, молдодон имамдан башташат. Имам күнөөлүү. А негизи ошону имам эң акырында кылып атпайбы? Кыз макул болуп атат, бала макул болуп атат, кыздын ата-энеси макул болуп атат, баланын ата-энеси макул болуп атат, тойго келген адамдар макул болуп атат. Элдин баары макул, айылдын баары макул. Ким күнөөлүү? Молдо күнөөлүү. Ким күнөөлүү? Ошону суперинфо азаттыкка сыяктуу гезиттер, ошогонун бузуку гезиттер биринчи эле молдону чыгарат. Молдо ушинтип никени кыйып коюптур, жаштар бузулуп атат депчи. А бирок зына кылса боюна бүтүп калса эч нерсе болбойт. Мына ушул бузуку мыйзамдын шарапаты менен камалып кеткен молдолор да бар. Эми 16 жаштагы кызга нике окутабыз десе, анда бул маселеге айыл өкмөт да, башкалар да уруксат бере албайт. Бирок нике окуткан жокпуз. Жөн гана ата-энелерибиз ыраазы болуп, макулдашуу жолу менен гана жашап жатабыз деп айтса, жана башкалар анын сөзүн тастыктаса, ага эч кандай жаза жок. Жана аларды эч ким жоопко тарта албайт. Эми бул жерде маселе туулат да. Мисалы 16га чыккан кыз дейли, 16га чыккан кыз. 16га чыккан болсо, демек бул статья туура келбейт экен. Себеби бул статья 16га жашка жете элек кыз менен же бала менен жыныстык катнаш болсо деп атат. Демек 16 жашка чыккан кыз же бала зына кылса, мисалы үчүн, буга жаза жок экен. Бирок нике кыйып койсо, кодошо жанагы 178-берене негизинде 2,5 жылдан 5 жылга чейин жаза бар. Демек 2 берене жөнүндө сөз болот, 164-берене, 178-берене. Демек 16 жашка чыга, 17 жашка чыга айырмасы жок. Зына кылса жаза жок, нике кыйса жаза бар. Мына бул мыйзам чындап эле бузукулук эмне? Нике окусаң жаза бар, нике жок десең, эч ким сенин мышыгыңды пыш дебейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, эми бул никеси жок жашаса болот дегени эмес. Болгону маселени түшүнүүңөр үчүн мисал келтирдик. Эми 15 жаштагы кыз менен 18 жашка толгон адам жыныстык мамиле кылса, же нике окутуп алса, анда кандай гана учур болбосун жоопко тартылат. А бирок 16га чыга элек болсо, эмне десең деле уже жаза бар бердечи. Нике кыйдым дейсиңби, кыйбадым дейсиңби, 16га чыга элекпи? Болду. Буну кутула албайсың мындан. Буна кутула албайсың. Бул жыныстык мамиле кылганын далилденсе эле, мисалы далилденсе эле, бул жыныстык мамиле кылган экспертиза менен жана медикалык неме экспертиза менен далилденсе, ооба болгон деп далилденсе, буга ушу 7,5 жыл 10 жылга чейин жаза бар. Бул маселеге Түп районунун тургуну 15 жаштагы кыз менен жыныстык катнашта болуп, бүгүнкү күндө 15 жылга камалып кетти. Майдын 24-ндө үйлөнгөнбүз. Сотко учетко барган турганда Канатбекти камап салышты. Ошондон бери 6 ай өттү, сот болбой жылдырып салып атышат. 17-сентябрда балабыз төрөлдү. Азыр 3 ай болду балабызга. Баласы атасы жок өсүп атат. Биздин дагдырыбыз эмне болот? Камактан бошотуп бериңиздерди суранам. Эми мамлекет камаганды эле биле бербестен, камагандан кийинки калган үй бүлөсүнүн маселесин да чечип бербейсиңерби? Же ал жигит кызды карабай таштап кетсе да бир жөн эле жазага тартса туура болмок. А бирок ата-энелери кыз өзү макул болуп, нике окутуп адалдап жашап атса, сотко эч ким арыз жазбаса, эмнеге силер казанына оокат салып бере тургандай бир жакшына жашап жаткан үй бүлөнү ажыратасыңар? Ооба, ал жигит күнөө иш кылды. Эч ким аны туура кылды деп колдогон жок. Бирок өлгөндүн үстүнө тепкен да болбойт. Ошондуктан бул баланын маселесин кайра карап чыгуу керек. Эми буга окшогон бузуку мыйзамдарды 30 000 адамдын колу менен же бир депутаттын демилгеси менен алып салса да болот. Демек, бул 178-берене бул болбогон эле берене бунчу. Буну каяктан ойлоп табышкан, бул жана ата мекен ошо Айда Салянова депутаттары каяктан ойлоп тапкан билбейм. Ал жерде ачык эле ошол үй бүлөлүк балуулук, диний балуулукка карата атайын эле бир туура эмес бир аракет катары баланат. Бул 178-беренени алып эле салыш керек. Пайдасы жок берене булчу. Бул 178-беренени жокко чыгарып коюш керек. Буну ким жокко чыгарат? Буну ошол жанагы 30 000 адам кол топтоп, мисалы үчүн ушул мыйзамды өзгөртүү киргизүү боюнча сунуш берсе болот, же болбосо Жогорку Кеңештин бир эле депутаты буну өзүнүн демилгесин көтөрүп, бул беренени жокко чыгарып койсо болот да. Бул пайдасыз берене эмес, бул зыян берене, бул коомго, динге, мусулмандарга зыян берип аткан берене. Бул беренени ушундай ыңгайсыз берене, туура эмес берене, буну жалган сүйлөп деле кутулуп кетсең болот экен да бунданчы. Мына ушул маселени көтөрүп чыга турган депутаттар бар бекен. Бул мыйзамды ойлоп тапкан адамдын бүгүнкү күндөгү абалы жакшы эмес. Албетте динге,
Элге асылган ар бир адамдын абалы жакшы болбойт. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова номер 1 тергөө абагына 26 июнга чейин камакка алынды. Сенин башыңа кандай гана оор иш түшпөсүн, баары Кудайдын мыйзамына каршы иш кылгандыгың үчүн экенин сез. Жана кылган ишиңе чын жүрөктөн өкүн. Себеби бул дин биздин бактылуу болушубуз үчүн Алла Таала тарабынан түшүрүлгөн. Эми аны токтотом деп ар тараптан түрдүү мыйзамдарды жазып, элдин бактысына балта чапканга аракет кылуу бул надандык, каргышка калгандык. Алланын дини менен ойношпогула. Андан көрө түнкү клубтарга, кумар оюндарына, сойкулукка жана башка ушуга окшогон бузукуларга мыйзам жазгыла. Мисалы өз эрки менен сойкулук кылгандарга эч кандай мыйзам жок. Бирок неке окутуп адал жол менен жашаса, мыйзам боюнча жооп берилет. Бул эмне деген дөпөрөстүк. Силерди сойкулук, бузукулук ойлондурбай эле адал менен жашоо ойлондуруп калдыбы? Бизде баары тегиз 16 жаштан никеге турсун деген жокпуз. Шарт ошону талап кылса, 16 жаштан турмушка берүүгө болот деген мыйзам чыгуусун талап кылабыз. Мамлекет элге кызмат кылууга тийиш. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.